Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Бүгінгі сабағымызды Алла Тағала мұрда біраз ескерту қылып қояйын деп отырмыз. Біз қазір Зүлхиджа айында тұрамыз да. Ошол мұсылман календарь бойынша деген қазір Зүлхиджа айы келеді да. Зүлхиджа айында тұрамыз. Бұл ай деген Зүлхиджа деген өзінің котормасы ажылық иесі, ажылығы бар деген ай деп которылады да. Ажы болып отырған айдың аты аталышы Зүлхиджа деп аталады да. Ажылық бар. Ошол айда ажылық кылынат да. Азыр ажыга кете алышпайбы? Анан ушул айдын биринчи 10 күнү бул өзгөчө күндөр болуп эсептелет. Ушул тууралуу эскертип кеткен болчук. Азыр ушул улуу айларга, улуу күндөрдө турабыз да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Бухарийде келген хадисте, бул хадис Абдуллах ибн Аббас радиаллаху анху сахабадан келет. Шуна пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтканда, эч бир амал жок дейт. Ушул 10 күндө кылынган, мындан дагы артыгыраак болгон эч бир амал жок деген да. Ушул 10 күндө кылына турган амалдар эң жакшы, эң артык амалдар болуп эсептелет да. Бул дүйнөдө чоосунан эң жакшы күндөр ушул 10 күндүк болуп эсептелет. Зүлхиджа айынын эң башкы 10 күнү да. Анан кел бул тууралуу Аллах Таала Кур'анда да айткан. Айтат: "Вал фаджр ва лаялин ашр" деген да. Аллах Таала айтат: "Таңга ант, жана 10 түнгө ант" деген да. 10 түнгө ант деген. Анан ушул 10 түн кайсы улуу 10 түн менен Аллах Таала ант кылат дегенде, алымдар ортосунда эки сөз болгон да. Эки сөз. Кел айткан, бул 10 түн деген бул деген Рамазан айынын акыркы 10 түнү деп айтышкан. Кene билесиздер, өзгөчө 10 түн кадыр арасында 10 түнүн бирөөсү кадыр түн боло турган, миң айдан жакшыраак болгон кадыр түнү бар. Болгон Рамазан айынын акыркы 10 түнү. 10 түн. Кур'ан түшкөн өзгөчө, ошол өзгөчө күндөр. Анан ошол 10 түн жөнүндө айтып атабы? Же Зүлхиджа айынын 11 күнү тууралуу айтып атабы? Ажылык кайсы деп айтылганда, эмне деп айткан? Ошол эки сөздүн туура келиши. Кene бир жерде карама каршылык жок да. Эки түндөн өзгөчө убакыттар болуп эсептелет да. Анан бирок алымдар мындай айткан сөз бар, ошо эң туура сөзү мындай. Кайсы күндөр жакшыраак? Рамазан айынын 10 түнү жакшыраакпы же Зүлхиджа айынын 10 күнү жакшыраакпы дегенде мындай деп алымдар бириктешкен. Күндүздөр ала турган болсок, ушул Зүлхиджа айынын 10 күндүзү жакшы. Күндүз күнү убакыт. Ал эми түндү ала турган болсок, түндөрдөн анда Рамазан айынын 10 түнү жакшыраак. Ошондо күндүзгө мисалы жарык болгон убакыт ушул тууралуу кайсы жакшы күндөр экен? Зүлхиджа айынын ушул 10 күнү. Ошо фазилетке ээ биздин шариатыбызда. Анан бул 10 түндүн бул өзгөчө убакыт деп көрсөк, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кайсы эч бир амал жок. Ушул күндөрү аткарыла турган андан да артыраак эч бир амал жок деп. Көрсөк, демек ушул күндөрдө аткарыла турган амалдар булардын сообу көбөйөт. Сообу өзгөчө артыкчылыкка ээ да. Мындан эмне түшүнөбүз? Демек бул өзгөчө сооп таап калууга, көбүрөөк жакшы иштерди аткарып калууга чоң болгон бизге мүмкүнчүлүк. Мындайча айтканда, сооп табуунун сезону. Жана соодагерлердин өздөрүнүн сезону болот го. Соодагерлардын алдында бир сезон келердин алдында даярданышат. Закуп кылышып, аркадан даярданышып, сатып алышып, камданып, тизип, баарын даярдап турат. Анткени азыр сезон келсе колдонуп калыш керек дешет. Сол сезон өтүп кетсе бургалабыз дейт да. Ошондой эле сыяктуу бул дүйнө иштеринде, ал эми акырет иштеринде дагы өзгөчө бир сезондор болот. Соопторду таап жетишип калгандачы. Ушул азыр биз улуу сезондо турабыз да. Сезон көбүрөөк сооп таап калганга биздин мүмкүнчүлүк Аллахтан мүмкүнчүлүк берип турат да бизгечи. Анан кайсыл сооп иштерди кылабыз да? Бул ушул 10 түн эмне менен дагы өзгөчөлүгү бар. Алымдар айткан, бул 10 түндө ушундай ибараттар жыйналат, баардык ибараттар жыйналат, башка күндөр жыйналбагандай дейт. Башка күндөр жыйналбагандай. Мисалы Рамазан болобу, башка кайсы күн болосун, бирок ушул Зүлхиджа айынын 10 түнүндө жыйналгандай эч бир дагы башка күндөрдө анчалык ибараттар жыйналуу мүмкүн эмес. Анткени бул күндөрдө намаздар, садакалар, жакшылыкка чакыруу, жамандыкка кайтаруу, тууганыкка менен векилдөө, ошондой эле ажылык, курмандык чалуу, ушунун баардыгы камтылат. Анткени башка айларда мисалы ажылык жок да. Ошондой эле курмандык дагы жок мисалы, ошто бул 10 түндө ошонун баардыгы камтылат. Баардык ибараттар келип камтылат. Ошондуктан дагы бул өзгөчө болуп эсептелет. Демек бул ибараттардын бул күндөрү эң артык экен аткарылышы. Демек ошондон эң биринчи ирет парз ибараттардан баштап адам мусулман көңүл буруш керек. Парз ибараттар.
Качан биз сооп табуунун мүмкүнчүлүгү экенин өзгөчө күндөр дегенде эле биринчи эле ирет көпчүлүк мусулмандардын оюна нафил ибадаттар эсине келет. Кошумча бир садакалар же башка бир кошумча орозолор андай эмес да. Эң биринчи ирет парз ибадаттар. Парз ибадаттарга көңүл буруш керек да. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи хадисте айткандай Аллах таала айтты дейт. Менин пендем дейт. Мага эң сүйкүмдүү болгон, мага эң көбүрөөк жакындай турган, мен ага парз кылган иштерден дагы башка эч нерсе мага жакындай албайт деген. Көрсөң Аллах таалага эң жакшы, эң сүйкүмдүү болгон, Аллах таалага эң жакшы бизди жакындата турган иштер бул бизге Аллах таала парз кылган иштер. Аллах таала бизге эмнени парз кылып милдет кылып жүктөгөн болсо, ошол иштер эмне кылат? Аллах таалага бизди жакындатат. Ошол бизде Аллах таалага эң жакшы парз намаздар, нафилдер, парз болгон мисалы зекет, башка садакалардан дагы, ошондой эле мисалы туугандык мамилени бекемдөө, мисалы үйлөнүү кароо, туугандык мамилени бекемдөө, ата-энеге кароо, ошондой эле ошол Аллах таала эмнени парз кылган болсо эң биринчиден баштап таухидтен баштап, ла иляха иллаллахтан баштап, ага чапкылууга баштап, ширктен алыс болууга баштап, ушул нерселер мусулманга Аллах таала эмнени жүктөгөн болсо парз милдеттер. Ошолорду аткара турган болсо, ошол эң сүйкүмдүү амалдар болуп эсептелет. Андан кийин мына башка соопчулук иштерге көңүл буруш керек да. Көбүрөөк садака берүүгө аракет кылыш керек. Орозо кармасы болот бул түндөр. Ушул күндөрчү. 11 күндө деген мааниси 9 күндө. Анткени 10 Зулхижжа бул эмне болот? Курман айт болот. Курман айтта, орозо айтта бир дагы орозонун кайсы гана түрү болсун, эч бир орозо кармаганга уруксат берилбейт. Арам болот. Айт күнү майрамдаш керек. Орозо ооз кетип жүрбөш керек да. Ошол күнү ал эмес, мен ушул күнү айт күнү мен орозо кармай турган болсо, орозо карам болуп калат да. Ал күнү жеп иче турган күндө, майрамдай турган. Ошон үчүн мына 9 Зулхижжанын 9 күндү орозо кармаган бул өтө жакшы мустахап. Өзгөчө 9 күнү Арафа күнү деп коет да. Арафа күнү Арафа күнү деген Мусаны ошо Арафа күнү деген пайгамбар саллаллаху алейхи айткан. Бул күндөгү карматылган орозо буга чейин анан кийинки жылдын дагы күнөөлөрүн кечирет деген. 2 жылдык күнөөлөрүн кетиришинин себеби. Ошол менен орозо ошо ниет кылышыбыз керек. Анан бул тууралуу эмне бул ай тууралуу пайгамбар саллаллаху алейхи айткан. Курмандык дагы бар, курман айтта курмандык чалуу. Бүтүп айтып пайгамбар саллаллаху алейхи ким эгерде курмандык чалам деген болсо дейт, анда эмне болот? Зулхижжа айы башталгандан баштап эч кандай денесинен эч бир чачты дагы эч бир тырмактарын албаса дейт. Ошондо адам ниет кылган болсо, курмандык чалам деп. Зулхижжа айы башталгары менен эмне керек экен? Токтомуш керек да, кармаш. Денедеги чачтарды албаш керек, тийбеш керек, чачын албаш керек да. Эч бир жерден чачтарды албаш керек, анан тырмактарды дагы албаш керек. Анан бул нерсе жөн эле адат катары эле тийген болбош керек да. Чачтарды, тырмактарды албай атса, демек бул жөн эле адам, кээ бир адамдар көнүмүш адатча эле албайт деген, андай эмес болуш керек да. Эмне керек экен? Чач менен тырмактарды ибадат ниетинде. Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам буйругун аткарам деген ниетте ушул эмне албай туруш керек. Анан ким албайт? Бул ошол үй-бүлөнүн башчысы. Ошо ким курмандык чаланбай турган болсо, ошол албай туруш керек. Мисалы үй-бүлө аялы, бала чакасы аларга бул чечеси жок да. Ким ошол үй-бүлөнүн ким курмандык чалам деп өзү ошо ниет кылып аткан болсо, өзү акчасына курмандык алып жеп ой даярдап, ошол адам эмне кылыш керек? Чачтарын, анан тырмактарын албай туруш керек. Ибадат ниетинде. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам деп. Эми кээде болуп калат, мисалы тырмак сынып калат деп. Ушундай болуп калса, эч нерсе эмес, алып койсо, эч нерсе кыйынчылык жаратып атсачы, мисалы суу сурашат да, тырмагым сынып калды, алып койсом болобу деп. Эч кандай проблема жок. Алып кое берсем болот. Ошондой эле мисалы адам жуунуп атканда, киринип атканда мисалы чачын тырмайт, башында эметсе, ошонун чачтары түшүп калат да туурабы? Бул деле проблема жок, мындай эле. Кокустан болгон нерсе эч кандай атайлап чачты алып, кыскартып, же энеден чачтарды алып, тырмактарды алган болот. Кимдерде курмандык чалып ниет кылган болсо. Бул ошо Зулхижжа айы болсо. Эми мына ушул 10 күн колубуздан келишинче ибадат менен аткарганга аракет кылышыбыз керек. Анан анткени бул күндөрү ошо өзгөчө убакыттар болуп эсептелет. Бул күндөрдө эмне экен? Сооптор көбөйөт. Анан күнөө иштерден дагы колдон келишинче алыс болушубуз керек да.
өзгөчө улуу убакыттарда. Бирок күнөө иш көбөйбөйт. Жана кээ бир адамдар айткандар бар, күнөө иштер дагы өзгөчө убакыттарда, Рамазанда же башкада, мисалы же Мекке Мединада жүрсөң, күнөө кылсаң күнөөң көбөйөт. Мисалы сооптун көбөйсө көбөйөт, ошондой жерлерде убакыттарда күнөө жөн айтылбайт. Бирок күнөө оорураак болуп калышы мүмкүн. Анткени бул өзгөчө күндөр да. Өзгөчө күндөргө мындай тазим кылышыбыз керек да. Бирок ошол күнөө оорураак, бирок көбөйбөйт, сандоо боюнча көбөйбөйт. Ушул деген бул экен Аллах Тааланын бизге болгон мээримдүүлүгүнө, боорукерлигине да. Просто биз сооп катка турган болсок, сооп көбөйөт. Сооп көбөйөт. Ал эми 10 эседен 700 миң эсеге чейин андан да көбөйүп кетет. Бир сооп катка турган болсок. Эми күнөө кыла турган болсоң, канча болуп жатат? Бир күнөө болуп жатат. Mesela Alloh Taoloning qanday bo'lgan bizga mehrimligi, bizga ko'ngil bo'lsa bu boorukерлик. Анан эми бул дагы Зулхиджа боюнча деген эми курмандык чалууда дагы мына ушу даярданыш керек, камдан башташыбыз керек. Курмандык чалуу бул ушу курмандык чалуу тууралуу бул Аллах Таала Куранда айтабыз, мисалы фасалли ли роббика ванхар дейбиз. Дейт Аллах Таала, салли ли роббика ванхар дейт. Сен Роббиң үчүн, эгең үчүн дейт, намаз окуу жана курмандык чал деген. Ушул аяттагы Каусар сүрөсүндөгү аяттагы кээ бир адамдар айткан мына ушул курмандык чалуу жөнүндө айтылып атат деген деп сөз чыккан. Анткени биринчи жана буйрук болот намаз үчүн да. Андан кийин курмандык чалуу. Курман айт күнү ошондой да. Биз эмне кылабыз? Намаз окуйбуз, айт намаз окуйбуз, андан кийин барып курмандык чалабыз. Туурабы? Просто ошондой айтып атат. Буга эгең үчүн намаз окуу, андан кийин курмандык чал дейт. Курмандык чал дейт. Анан айт күндөрү эмне кылабыз? Айт намаздан кийин келген эди. Айт намазга барардын алдында курман айтта эч нерсе жебей барган сүннөт. Ороз айтта болсо чыгып баратканда бир нерсе жеп алып чыккан сүннөт. Финик жеп алып чыккан жакшы да. Же болсо бир нерсе жеп алып чыгыш керек да. Ошол сүннөт болот. Курман айтта болсо тескеричи. Өзгөчө ошол ким соям дей турган болсо, ошол сойгонго чейин, ошол сойгон малынан жегенге чейин эч нерсе жебей турган жакшыраак да. Мисалы союп туруп анан ошондо мисалы этерек бушкан нерсе болуп турса, боору же бир нерселер ошолор же ошондо жесе жакшыраак, чыдап турган жакшы сүннөт болуп эсептелет. Түшүнүп? Анан бул эми ошол так ошол соем деген адам турган адам чечилет да. Жалпысынан эле бар адамдар айт намазга чейин жебей турган жакшыраак да. Айт намаз окуп келип анан айт намаздан кайтып келатканда илгерки биздин салафтарыбыз, сахабалар, табииндер, жана таба табииндер эмне дейт эле, бири-бирин куттукташат эле, эмне деп? Такаббалаллаху минна ва минкум деп. Силер Аллах Таала бизден жана сиздерден кабыл кылган болсун депчи сөздөрдү айтышат эле да. Бирин куттукташат эле, ошондой дуалар кылышат эле. Эмнеге дуалар кылат? Анткени аркасында бизде мусулмандарда эки улуу майрамыбыз бар. Эки улуу майрамыбыз бар. Аллах Таала бизге өзү тандап берген. Өзү тандап берген. Ошол эки улуу майрамыбыз башкалардын майрамдарына караганда кандай улуу күндөр болот. Кандай улуу айырмачылыктар бар да. Анткени эки майрам тең эки улуу ибадаттарын аяктоосу болуп эстелет. Орозо Рамазан айындагы бир ай бою ибадаттардын, күнү түнү болгон ибадаттардын, күндүз орозо камап кечинде намаз окуп, тарауих окуп, Куранды окуп, ошонун аяктоосу менен зекет, садакалар берилип, анан бүтүп алат. Кандай ибадаттын аягы, акыры кандай ибадат менен дагы аяктайт. Зекет, фитр, садака берилет, анан намаз окулат, анан бири-бирибизге дуа кылып, майрам чыгышы менен өтүп. Ошондой эле курман бул дагы курман айттык. Эдел атха бул дагы эмне болот? Мисалы Зулхиджанын 10 күнү. Ибадат менен өткөрүлө турган өзгөчө 10 күн. Эң артык. Жыл бою мынчалык артык болгон күндөр жок. Анан ажылык. Хач кандай улуу исламдын 5 түркүнүн бири. Ошол аткарылып бүткөндөн кийин эмне болот? Анан курман айт болот. Карасаңыздар биздин улуу майрамыбыз жөн эле майрам эмес да. Бир күндө өзүбүз каалагандай тандап алып эле ошол күнү ичип жеп сол бирөөнү өлтүрүп андай болгон кандай улуу ибадаттар менен кембагалдарга көңүл буруу менен, Аллах Таалага дуа менен, намаз менен башталып, ошол күнү болсо эртең менен гусул алып, тазаланып, козонуп, бири-бирин куттуктап, куттуктаганда жөн эле жанагындай Аллах сактасын жанагындай аракты көтөрүп алып анан куттуктаган эмес, андай эмес, эмне болуп, мындай дуа кылып, жакшылык тарап, бири-бирибизге ошол менен бул күндөр эттер таратылат, орозо айтты болсо кандай, зекет, фитр, садака таратылып, карасаңыздар кандай улуу өзгөчө болгон күндөрдү бизге Аллах Таала таза болгон соонун элдин баардык пайдасы менен адамдарга сооп менен кайта турган сонун майрамдарды бизге өз Аллах Таала берип атат да, жиддине берип атат. Бул
Анан Аллах Кур'ан айткандай, атастабдилуна аллази хуа адна биллази хуа хайр. Силер жакшыраак болгон нерсени андан төмөн болгон нерсеге алмаштырганы келеби дейт. Ушундай майрамдарды, башка майрамдарды, ушул майрамдарды чыныгы келгенде маңызын түшүнө турган болсок, чыныгы артыкчылыгын түшүнө турган болсок, башка майрамдардан артык көрөбүз. Башка майрамдар булардан дагы бир жакшыраак көрсүн, андай эмес да. Анан ушуну дагы маанилүү нерсе бар, майрамды айта кетиш керек. Чындап майрамды өткөрүш керек. Майрамды өткөрүш керек. Карасаңыздар бизде айт күнү орозо кармап алган жөнүгө арам болуп атат. Неге? Неге бул арам болуу өкүмү, бул шариаттык өкүм, кармай турган болсоң күнөө аласың. Бирок мунун артында кандай хикмат турат, кандай маани турат? Сен бул күнү өзүнө орозо кармаба жеп ич деген маани да. Сен майрамды өткөр. Деген маани көрсөтөр. Кайра муну майрамга өткөрүш керек. Демек, ошого майрамга отурган, мисалы ушул күнү жакын туугандарга, бала чака балдарга белек берип колдон келишинче. Аларга дагы мындай чын өкүнүчтүүсү, негедир ушул майрамдарды эмне кылып калган? Өлүктөрдүн майрамы деген сөз жазылып кеткен да биздечи, эл арасында. Өлгөндөрдүн майрамы дейт. Өлгөндөрдүн майрамы дейт. Анткени барышат да Куран окушат. Өлүктөр Куран окуйт, анан Куран окуганда анан мархумдарды эстеп, өлүктөрдүн майрамдары деп. Анан өлүктөрдүн майрамы деп өлгөндөрдү эстеп, ошо айтып аткандай, мындай адамдардын кээ бир адамдар мындай кубанып, сүйүнгүсүнө келбей калат. Жок, бул кандай эмес, бул деген тирүүлөрдүн майрамы, биздин майрамыбыз. Сүйүнүш керек майрам. Кубанып кона турган майрам. Өзгөчө бул күнү барып, жана кабырларды зыярат кылып келишет кээбирлерчи. Андай деген нерсе жок. Атайын ушул күнү зыярат кылып келет деп ойлошот да. Андай нерсе жок. Өзгөчө болгондо дагы айт намаздан чыгып барып анан барып келишет. Андай нерсеге дайын жок. Бул кайра карасаңыздар, анан ошол себептен анан карасаңыздар, анан ал дагы башкалар анан бул майрамдарга караганда башкалардын майрамдарын артык көрүшөт да. Түшүнүңүздөр? Ошондо кайра бул колдон келишче, муну кайра тескерисинче бул жакшы ушу майрамыбыз экен. Бул ушу жан-жок менен сүйүнүчтүү менен өткөрүп турган, албетте Аллахтын чегинен ашпай, ушундай өткөрүп турган күндөр экенин биз өндүрүшүбүз керек да. Балдарды тарбиялап түшүндүрүп. Ушул майрамдарды жакшы өткөрүшүбүз керек. Биз бала чакабыз башка майрамдарды карабагыдай деп ойлоп. Кайра мына биздин алхамдулилла биздин сыймыктана турган сонун биздин майрам күндөрүбүз бар дейт ойлойм. Анан бул майрамдар анан дагы өкүмдөр боюнча ошол курмандык чалуунун өзүнүн эмелери бар. Эми удухия деп айтылат, удухия. Эмнеге удухия деп айтылат? Удухия шариатта анткени духа убактында сойлот да, көбүнчө айт намаздан кийин. Анан бул өзү курмандыкты деген ошол айт күнү сойгон болот. Анан айт күндөн кийин эгерде күчү болбойса андан кийин дагы аям ташриф кылып коет, 3 күн бар да, андан кийинчи. Ошондон кийинки 3 күн дагы сойсолот да, ошентип алсаң 4 күнүн ичинде курмандык сойгон часылат. Эң жакшысы албетте биринчи күнү, айт намаздан кийин. Анан курмандык мисалы бул деген бахиматул анам деп коет да шариатта. Ошол малдан сойлош керек да. Бул деген уйлар, уй, анан койлор. Анан эчки да кошулат да. Ошолордон сойлоп. Анык бир кандайдыр бир оорус болбош керек. Анык бир кандайдыр бир мисалы аксак болбош керек, анык бир сокурдук болбош керек. Ушундай бир айыптар болбош керек да ошол анык. Жашыруун бир нерсе мындай көп мындай анчалык билинбеген болсо, мисалы кулагы мисалы кичине кесилген, үйсү кичине сынган болсо эч нерсе эмес. Да. Бирок андай нерселер дагы болбогон жакшыраак. Ошол нерселер дагы болбогон жакшыраак да. Анан эми билесиздер, мисалы төбө менен уйлар деген 7 кишиден сойсолот, 7 кишиден чогулуп сойсолот. Анан эми койду болсо, ошо бир кишиден сойлот, бир өзүнүн үйлөсүнөн, анан өзүнүн үйлөсүнөн сойсолот. Эми ким эгерде сойгондо мүмкүнчүлүгү жок болгон болсо, эмне кылган? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кой союп туруп, ушул пенде үммөтү менен курмандык чала албаган адамдар үчүн деп туруп союп койгон да. Ошондой эми курмандык чалууда бирок пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан хадисте لا ينال الله لحومها ولا دماغها ولكن ينال التقوى منكم. Сонда Аллах Таалага алардын эти дагы, алардын каны дагы жетпейт. Бирок силерден болгон таквалык жетет деген. Таквалык жетет деген. Бул максат демек бул деген сөзсүз эле бул ой сой деген нерсе жок. Биз эми ошол Аллах Таалага ибадат кылуу ниетин кылыш керек да. Аллах Таалага ибадат кылып атам деп ошону колдон келишче ошону эттен дагы толугу барын болбосо да кайсы бир жок дегенде бир кайсы бир бөлүгүн садака кылып берип койгон жакшы. Жакын барган туугандардан баштап, ошону коңдордон баштап, албетте кайсы бирөөнүн өзүнө да калтырса болот. Өзүнө да калтырса болот да.
анан жаныкты түшүндү. Анан боламалы ушул ойлор деген неме болуш керек? 2 жылдан өтө болуш керек. Төбөлөрдүк болсо 5 жылдан өтө болуш керек да. Неме болсо эчке болсо 1 жылдан өтө болуш керек. Анан жарым жылдан өтө болсо койго уруксат атат. Жарым жыл болсо жакшы. Жок 1 жылдан өтө болгон жакшыраак койго эчке алай. Жалпысынан ушул анан албетте билесиздер. Курмандык чалып атканда бисмилlah Аллаху акбар деп сөйлөш керек. Бисмилlah деп айтыш шарт. Бисмилlah деп союлбай калса арам болуп калат. Вала такулу бимма лам юзкар асмаллахи алейхи. Аллахтын исми айтылбай союлган нерсени жебегиле деген. Аллахтын исми айтып, фаиннаху ричс деген ал деген бузук ошол деген нажас деген талак. Аллахтын исми сөзсүздө союлуп атканда эмне кылыш керек? Бисмилlah деп сөйлөш керек. Ал эми Аллаху акбар деп айтуу бул мустахап болот. Бисмилlah Аллаху акбар деп сөйлөш керек. Бул сөз менен. Ниет менен дагы Аллах үчүн деген сөз ниет менен сөйлөш керек. Аллах Таалага ибадат кылып ниет менен сөйлөш керек. Адам эгерде кайсы бир адам бисмиллахты айтып туруп, тили менен Аллахтын атын айтып туруп, ниетинде кайсы бир арбакка жакындаштын ниетинде, кайсы бир оолияга, кайсы бир жинге артайын деп союп койгон болсо, бул ширк болуп калат. Сойгону кабыл болот. Ширк болот. Ошол кылгандыгы себептүү адам динден чыгат. Анткени курмандык чалуу бул улуу ибадат. Намазды дагы Аллахтан башка бирөөгө арнаса болобу? Болбойт. Ошондой эле сыяктуу курмандык дагы намазда ойлоп болгон улуу ибадат. Анткени Аллах Таала Кур'анда айтат: "Фасалли ли раббика ванхар." Эгең үчүн гана намаз окуу жана курмандык чал деген да. То есть намаз менен курмандык чалууну бирге айырат. Демек булдан түшүнөбүз. Демек курмандык чалуу бул ибадат экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Ман забаха ли гайриллах, ла'аналлаху ман забаха ли гайриллах." Аллахтын алаты болду дейт, ким Аллахтан башка бирөө курмандык чалган болсо дейт. Ошон үчүн да бул курмандык боюнча анан ушул Зулхиджа боюнча эми мына ушул азыр Зулхиджа айында турабыз, колубуздан келишинче ибадат менен, ушул курман айткан даярдануу менен өткөрүүгө аракет кылышыбыз керек. Эң биринчиден парз ибадаттардан баштап, эң биринчи парздардын эң улуу парз болгон тавхидтен баштап, ла иляха иллаллах көңүл буруудан баштап, өзүбүз ошону үйрөнүп, ошо жакындаштыкты жеткизип, ушундан баштап андан кийин намаздарыбызга бекем болуп, башка андан кийин дагы милдеттерибизге үй бүлөгө көңүл буруу, башка нерсе туугандыкка менен бекемдөө ушуларга көңүл буруу менен андан соң нафил ибадаттарды көп аракет кылышыбыз керек аткарганга. Анан аягында иншалла Аллах Тааланын жардамы менен эмне кылып аяктайбыз? Курман айт менен аяктайбыз. Анан ошондо анан бири-бирибизге Аллах Таала силерден жана бизден кабыл кылсын деген дуага татыктуу болобуз да. Анткени бул күндөрү эч кандай ибадат кылбай эле, эч кандай жалкоолук менен өткөрүп туруп, анан курман айт келгенде сенден жана бизден кабыл кылсын дей турган болсок, эмнени кабыл кылсын? Эмнени дуа кылып атабыз? Түшүндүрбү? Ошон үчүн колдон келишинче ибадат кылып аракет кылышыбыз керек. Бул жалпы эскертүү болду. Биринчиден өзүбүзгө жана андан кийин угаткандарга субханакаллаху ва бихамдика ашхаду ан ла иляха илля анта Аллахтан сурайбыз. Ушул күндөрдү бизге жакшы ибадаттар менен Аллахка итаат кылуу менен өткөрүп